Сүйіктүү достор, кичинекей бөөктөр, силер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Балдар үчүн арналган жарым саатыбыз башталды. Салам кичинекейлер, сүйүктүү көрүүчүлөр. Кызылкая шаарына болгон сапарыбыз аябай кызыктуу болду. Эки бала бакчанын, бир мектептин таланттуу окуучуларын тартып келгенбиз. Андыктан экранга жакын отуруп биз менен бирге огула. Болбосо кызыктардын баарын өткөрүп жибересиңер. Анда алгач Байчечеке балдар бакчасына кезекти берели. Мына достор, биз Кызылкая шаарындагы Байчечеке балдар бакчасына келдик, анда таанышып чыгалы. Биздин көрсөтүү үчүн кандай жомоктор даярдады, чогуу көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Бизди балдар менен, бакча менен тааныштырып чыксаңыз. Абдан жакшы. Биздин номер 7, Кызылкая шаарында жайгашкан номер 7 балдар бакчабыз 2013 жылы 7 октябрда 175 балага ыңгайлашып ачылган. Азыркы күндө бизде 202 бала тарбияланып атат. Биздин бала бакчада 5 тайпа менен иштейбиз. Анын 2 тайпасы кыргыз тилинде, 3 тайпасы орус тилинде окуу тарбия иштери менен эмгектенишет. Биздин балдар силерге көптөгөн ырларды, жомокторду даярдап силерди күтүп жатат. Расцветают яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, праздник новость изорла. Про того, которого любила, про того, письмо берегла. Мен кичине чайнек менин бардыгына керекмин, жабыс гана боюм бар, чай куям деген оюм бар. А бул менин колум, а бул менин мурдум. Ашканага келгиле, чайдан куюп ичкиле. Петусок, золотой гибисок, маленькая гаявушка, ухенькая доядушка, выгина коска, там тебя гаёшка. Солнце стало высоко, стало на земле светло, все хурунчики едят, совохозы саги хотят, любит солнце даже море, и дельфины, и киты. Ай комузчу, четип койчу комузду, эл жүрөк, бийик чыга тамышты, мурат алы чал тарткан, сынган бууду камбаркан, ушун сонун күйлөрдү уккан жанда таң калган, ойго келбей тубайын, оюнуна тунайын, токтогулдун ботоюн, чертип койчу угайын, токтогулдун ботоюн, чертип койчу угайын. Утро солнышко встает, все на улицу сойдет. Выхожу с дома я, здравствуй, родина моя. Отвечаю ветру я, здравствуй, родина моя. Виноград, много ягодок поят, выросло на ветке, обеденные детки. Мы вырастем, как умелыми, сильными, смелыми. Мы будем упражнять, стрелять, тренировать. Балдар билан жаз келди, аппак кардар эриди, куштар сая бутакта куку берди, шат берди. Добро и любовь дарит мама дети, потому что мамочка лучше всех на свете. Мы кушаем кашу и спим, чикитать, мы станем совсем не окисни давать. Асмандагы, айдагы, жарык чачып жайнады, аланкени гүл жуту, апакем майлама. Ау утун балдабы ача тигип койгонбуз, ада суктун дегизи аныдан койгонбуз.
Apam, apam, can apam, күттім seni can apam, туған күнің екен ғой, календарьды қарасам, туған күнің екен ғой, календарьды қарасам. Біздің бақша гүл бақша, өзгелерден бір басқа, соныңдығы жасалып, қанчы болайды дасқа. Апам, апам, can apam, күттім seni can apam, туған күнің екен ғой, календарьды қарасам. Apam, can apam, күттім seni can apam, туған күнің екен ғой, календарьды қарасам. Саламатсыңар балдар. Мен бүгін сілерге шалған жомоғын айты бермекчимин. Келгиле, баарыңар жакшылап отуруп, угуп отурабыз. Илгери өткөн заманда Абышка менен кемпир жашаптыр. Алардын бир небереси болчу. Күндөрдүн биринде Абышка короого чыгып, жер аударып, жерди жумшартат. Шалға менен. Аға күнде келіп, шалғандың түбіне су қойып, түбін жұмшартып кетеді. Абышқа bir күні ерте менен ерте тұрып, су қойып қояйын деп, шалғанды қарап көздей жөнөйт. Келіп қараса, шалғам аябай чоң болып өсіп қалғанын көріп, таң қалады. Аябай чоң болып өсіп қалыпты. Аны үйіне ал бармай болып, тартат. Күчі жетпей қойды. Чарчаған Абышқа кемпирин жардамға чакырат. Кемпирим, кел жардамға. Мына ке барата. Кемпир Абышқаны, Абышқа шалғанды қармады. Тартат. Күчі жетпей қалады. Чарчашып, кемпир небересин жардамға чакырат. Неберем, кел жардамға. Мына ке барата. Небересі кемпирди, кемпир Абышқаны, Абышқа шалғанды қармады. Тартат. Күчі жетпей қалады. Небересі күчігін жардамға чакырат. Күчігім, кел жардамға. Баратам. Küçük kızdı. Kız kempirdi. Kempir Abışkanı. Abışka şalğandı karma. Tart. Küçük ceppi kalar. Küçük mışıklı jardamga çakırdı. Mışık, gel yardamga. Ya baratam. Mışık küçüktü. Küçük kızdı. Kız kempirdi. Kempir Abışkanı. Abışka şalğandı karma. Tart. Küçük ceppi kalar. Mışık çıçkandı jardamga çakırat. Çıçkan, gel yardamga. Pipi baratam. Çıçkan mışıktı, mışık küçüktü, küçük kızdı, kız kempirdi, kempir Abışkandı, Abışka şalğandı karma. Tart.
күчү жетпей калат. Кайрадан бир жолу тартып көрөлү деп, кайрадан тартышат. Тарт. Мынакей эми. Шалганды тартып алышат. Мына көрдүңөр балдар. Шалган аябай чоң болгондуктан алар баары биргеликте шалганды өсүп алышты. Ошондуктан баарыңар биргеликте ынтымакта бололу. Ушун менен биздин жомогубуз аягына чыкты. Достор, биз Кызылкая шаарына болгон сапарыбызда номер 6 Токтогул атындагы орто мектебине бардык. Бул мектептин таланттуу окуучулары аябай көп экен. Бири бийчи, бири ырчы, кол өнөрчү, бири манасчы, дагы бири сүрөтчү, айтор түрдүү таланттуу балдарды көрдүк. Мына ушул таланттуулардын ичинен бүгүн биз Үйрөнөбүз рубрикасынан Гүл жасаган эженин өнөрү менен бөлүшөбүз. Кезек Үйрөнөбүз рубрикасында силер да отуруп жасап көргүлө. Ар бир адамдын өзүнүн хоббиси бар дегендей эле менин хоббим бул гүл жасоо болуп эсептелинет. Азыр мен сиздерге кагаздан гүл жасаганды көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге гофро кагаз керек болот. Ошондой эле кайчы жана пистолет клей керек болот. Мен бул гофро кагаздан гүлдөн жалбырактарын кыркып алдым. Бул аягында мындай роза гүлү болот. Анда эмесе мен жасашты көрсөтүп берсем. Гофро кагаздан гүлдөн жалбырактарыны 10 сантиметрден кылып, ал эми семиздигин болсо 5 сантиметрден кылып кыркып алабыз. Жана ошондой эле кырккандан кийин бул жалбырактары мындай тегиз болот. Өзү бул кагаз атайын гүл жасоо үчүн даярдалган. Ошондуктан биз кагазды мындай кылып каалаган формага келтирип алсак болот. Ошондо гүлдүн жалбырагы келип чыгат. Бир гүлгө бул жалбырактардан 20 даана кетет. Мынтип термоклей менен жабыштыра алабыз. Жабыштырып, учун кайрып койсок, жалбырактын өзү болуп калат. Мен азыр гүлдүн роза гүлүн жасап жатам. Ошондой эле гүлдүн башка түрлөрүн дагы жасаганды билемин. Мисалы бул жерде көрүп турганыңыздардай гүлдүн ар кандай түрлөрү бар. Бир гүлдү жасаганы негизи башынан жасаса 10-15 мүнөттөй убакыт кетет. Гофро кагаздан башка жөнөкөй түстүү кагаздардан пайдаланса болот. Жана ошондой эле мен бир гана гофро кагаздан эмес, ошондой эле бисер, назиктен дагы гүлдөрдү жасай алам. Жана ошондой эле атласный лентадан дагы ар кандай гүлдөрдү жасайм бош убактымда. Өзү негизи мен гүл жасоого
кызыгып баштаганымда негизи бул гүлдөрдү өзүм үчүн гана жасайт болчумун. Өзүм үчүн жана ошондой эле жакындарыма белек берүү үчүн жасап баштаганмын. Мен 1-2 жолу жасап, кийин жакындарыма берсем, алар аябай кубанышкан. Мен ошондо ойлоп калганмын, адамдын маанайын көтөрөт экен. Демек мен бул гүлдөрдү жасасам, жакындарымдын маанайын жок дегенде бир аз болсо дагы көтөрө алат экенмин деген максатта жасап баштаганмын. Кийин болсо мен мектепте жасап, ар кандай майрамдарга ошондой гүлдөрдү жасап берип жатып, мектепте дагы өнөрүм көрүндү. Андан кийин кээде заказдар дагы келип калат. Досторумдан, тааныштарымдан, мен тууганымдын же болбосо апамдын туулган күнү болуп жатат, мага жасап берчи деп кайрылып калышат. Ошондо мен жасап берем. Ал размериге карайт десем болот. Эң арзаны 100 сом болот. Ал мындай кичинекей идиштерде болот. Эгерде мындай эле жөнөкөй ушундай жасалган гүлдөрдөн букет болгон болсо, ал 250-300 турат. Ал кагаздын басына каралат. Ошондуктан ошондой баада. Мына роза гүлүбүздүн башы даяр болду. Анда эмесе жалбырактарын жабыштырабыз. Жалбырактарыны бул гүлдүн жалбырагынан бир аз узунураак болот. Гүлдүн жалбырагы 10 см болсо, бул 13 см кыркылган. Ошондой эле буну дагы өз формасына келтире алабыз. Анда эмесе биздин роза гүлүбүз даяр болду десем болот. Достор, бүгін сілерді Жаштылан рубрикасында Манас айткан каарманыбыз менен Айдай тааныштырат. Балдар, Манас айтуу бул ата-бабалардан келе жаткан маданий мурас. Манас айтуу анча-мынча адамдын да колунан келе бербейт. Бүгүнкү манасчы каарманыбыз Манас айтып бизди таң калтырды. Анда чогуу көрөлү. Бүгүнкү көрсөтүүдө Кызылкая шаарындагы Токтогул атындагы орто мектебинин таланттуу окуучусу Ибраимов Байстанын өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздүн жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык. Мен аты жөнүм Ибраимов Байстан. Ушул Кызылкая шаарынын номер Токтогул 6-орто мектебинин 11 классынын окуучусу болом. Мен ушул жаш кезимден эле Манаска, мектептеги маданияттуу иш-чараларга көптөн бери өзүм кызыгып келем. Жана катышам кичинекейимден эле 1 классымдан баштап, эс тартып баштаганымдан бери. Бул Манасты болсо 5 класстан баштап өзүм айта баштагам. Өнөр мектепке 5 класстан чыккан. Ага чейин өзүм үйдө, өзүм калганымда, өзүм бөлмөмдө айтып жүрчү элем. Сиз Манасты айтат деп уктук, качанда бери алектенесиз? Эс тарткандан бери алектенем. Мага чоң атам айткан. Өзүм болсо 5 класстан бери мектепте областнойлорго, республикага, көчмөндөр оюндарга жана өзүбүздүн Кызылкая шаарында иш-чараларына айтып берем. Манас айтып калууңузга ким себепкер болду? Негизи өзүм, бирок кийинчерээк областнойго, республикага чыкканда чоң атам себеп болгон. Мага андай айтасың, мындай айтасың, Манастын өзүнүн ыгы бар дегендей, өзүнүн жолу бар дегендей, ошо чоң атам өзү түшүндүрүп кеткен. Манасты кимден үйрөнүп жатасыз? Негизи ошо чоң атам айткан боюнча эле, бирок эч кимден үйрөнгөн эмесмин. Анда бизге Манастан үзүндү айтып берсеңиз. Макул. Саякбай Карылаев атабыздын вариантында элчилердин Манас атабызга келиши.
Манас эпосунан үзүндү Саакбай Каралаев атабыздын вариантында элчилердин Манас атабызга келиши. Капкасы алтын коргондо, Канекейдин ордодо, оң жагында батырдын 32 каны бар, сол жагында олтурган 40 батырдын саны бар, астында алтын тагы бар, башында дөлөт багы бар, түгөңүрдүн бул күндө түтөп турган чагы бар, айланасын камаган, албас кылыч колго алып, акырыя караган, 6000 аскер дагы бар, коргону колото болгон, арыгы темирно болгон, падышалык чоңкоргон, калгасы сомкалай, салтанаты бир далай, капка кармап турчусу 12 көзөт бармалай, Бекзададан 5 бар, желдеттерден 7 бар, айбатын көргөн адамдар акылынан жаңылган, карылары түсүндө, канды тонун үстүндө, карап турсаң мутмундай, ырайым жок түзүндө, желдеттен 7 туруптур, жерге сукудай уруптур, бектерден 5 туруптур, эл кайратын көргөндө, элчини кудай уруптур, адам барар жер эмес, башын салган пендеси тирүү чыгар көрөмес, кайык минип капталса чөкпөй өтөр көл эмес, муну көрүп алганы баягы барган элчилер, муңайып токтоп калганы не кыларын биле албай, эрмамасынын үстүнө эбир таап кире албай, саналары бузулуп, таноолору кысылып, тер мойнунан сызылып, карап турду тыш жакта, карап коргон кыштакта, батына албай ордого, бак чалып коргонго эч бир кеби жок болду, эт башындай токтолду, дарбазанын башчысы казактардан жорунчу, карап турду бул алтын элчи экенин билгени, экчене басып бөгөлүп, эр жорунчу жүгүрүп, жорунчу турду босого, жобөрүсү султандын, көзү түштү ошого, жорунчудан кеп сурап, жолуң болсун жорунчу, не түрлүү жумуш деп сурап, муну айтып Манас токтолду, андан бөлөк ал топто кың эткен адам жок болду. Султаным деп айтат, кабылаң Манас төрөбүз, кабагыңды бүркөсөң, карт түшкөндөй көрөбүз, карайтып сүйлөсөң, жүрөк чыгып өлөбүз, күлүстөн Манас төрөбүз, күлүп койсоң жарк этип, күн чыккандай көрөбүз, күңгүрөлө сүйлөсөң, жүрөк чыгып өлөбүз. Алыстан көрдүм бир топ жан, тааный албай болдум таң, минген атын карасам, бурчун бурасаң, букта бака кулаңжал, кебети курсак кең соро, кең Кашкар жактын тулпары, аттарына карасам, аркар шерак нартамак, азаматтын карасам, жалай кооз жаркапак, оң отурган эр эмес, оңой менен адамга, оң урулар белемес, ойлоп көрсөм султаным мен көргөн журттан тег эмес, алыстан келген элчи окшойт, аттары жодо ченч окшойт. Батыр билдеме, кыл мурултун сол кетип, кыраның Манас күлдеме, андай болсо жорунчу, сырттандардан ке уктум, келгендерден мен уктум, кеңеш кылып кесектө, барыныкты чогултуп, басканы жүрдө уктум, элтикандардан келген элчидир, кастыкка жүргөн чечендир, андай болсо жорунчу, сырттаңдыгын билгизген, сыяпат менен киргизген, улуктугун билгизген, урбай соккой киргизген, көргөндөрү көр болсун, көңүлдөрү кир болсун, эркексине эгерде ушундан кийин бул элге элчи келгиз бир болсун, төрөсү муну айтканы макул болот батыр деп баян угуп жорунчу, арты менен кайтканы, доол катуу кагылды, самаганы табылды, 12 000 калын кол ошол жерде азыр жабылды. Манасты жаттап айтасызбы? Негизи ооба жаттап айтам, анткени биздин залкар улуу манасчыларыбыз уже өткөн, эмнеге дегенде алардын көптөгөн манастары, эпостор бар, аны жаттабай койсоң деле күнөкөр болосуң ғой. Ошон үчүн жаттап айтам. Кайсыл сабакты жакшы көрөсүз? Мага негизги сабак бул биология, физра,
сабактар чыгат. Ушул 2 сабак жакшы көрөм. Тарых сабагы 3 сабак жакшы көрөм. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда болсо мен негизи дин жактан кичине өткөрөм. Андан тышкары кружокторго, теннис, барбаларга барам. Спорт жагы. Үй бүлөңүздө манас айткандар барбы? Жок, өзүм гана. Үй бүлөнүн эң чоңу өзүм болгондуктан өзүм айтам. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка нерсе болсоңуз, манас айтууну таштап койбойсузбу? Эгерде башка кесиптин ээси болгон болсом, манас айтуу калып калышы мүмкүн, бирок өзүм балдарыма үйрөтүшүмө аракет кылам. Эгерде жыйынтар алдында бизге бир манас айтып берсеңиз. Макул. Bilseng cumuşu zardı, bir min kolu kök bolup, kurtay kaynak çıgıptır, kumurskadan köp bolup, bir min kolu sapsarı, bilseng sonun buları, bir min kolu ak bolup, jarka boyga kart bolup, türkün tümön kol, düngüröp çıgıp alıptır, dünya düzün çaң basıp, kapkara bolup kalıptır, sırt kakpası açılıp, sırtаңдардын barısı, sırlı barang asınıp, albarsınasa baylanıp, Ali'ge kelgen elçinin aylanasın aylanıp, asker kurçap alıptır, aybatı katlı salıptır, kamavallı elçine, karığı kelgen çençine, kaybır önü karrasa, kestemiri kıllayıp, kök tüpögü bulayıp, sayır olçun emede, keskek nayza çunlayıp, tuş-tuşundan çıktındap, kele jatır çıkkıldap, asabası kapıldap, aybatın salıp jakındap, arbir önü karrasa, mıltıkların doktoşup, mürüge kondok doktoşup, kaybır önü karrasa, kılçınkından alıptır, çaba durgan başlanıp, çakçayışıp kalıptır, arbir önü karrasa, badına toğboy jartıldap, elçini geldi kaşına, kelgenge boldu bu şayman, emgek düştü başına, eki jağın karabay, karağanға jarabay, elçini kuday urganı, öldük dep durdu özdörün, jumup durdu көздөрүн, айта албады сөздөрүн, айтуу ыйман сөздөрүн, айса салам алек жок, оң караган калып жок, оң жагынан 15-е, абалдан бүткөн кеңеши, сол жагынан 15-е, аттан түшүп камынып, ал токерде жабылып, ой боюна койбостон, ударып алды атынан ошентип шорун катырган. Атаңдын көрүнүнү казаптардан жорунчу, кайгы бөгөн торулчу, шыптынын ул кербени, шыпту кашка дөрбөнү, бөрү жолду бөгөнү, үрчү бозулук тусу, эртаз маймак мыктусу, бедөлөрү алкылдап, белде кылыч шартылдап, тулгаттар жаркылдап, тулпараттар алкылдап, 12 жайсан келгени, ушу манас экен деп, баягы турган алдырчы, озунан салам бергени, саламга иликтебеди, келген жерден карасаң, ордодо ол көпетте, озу оту үрпетте, 12 миң калын кол, бир карабай төпетте, мылтыктан түттүн буррады, тунуп калды кулагы, айбан чатамдар кулады, обону көздө yok кетти, чочугандан элчиңиз, ат үстүнөн соп кетти, көктөн жаган жамгырдай, төбөсүнүн булардын көк коргошун топ этти. Биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар, анда кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн быйыл субрикасы башталды. Бул турмөктө биз каармандар үчүн ташыма даярдап койгонбуз. Ошол ташыманы аткарууга туура келет. Анда мен оюн шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канчаларды ырдап жетишип калышыңыз керек. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнубузду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Ооба. Манас болуптур, манас атка конуптур. 7 жаштан сураса, чоң жиңди ата өчүрүп, манас атка конуптур. Башка. Жыбырап жылдыз толгондо, түн ортосу болгондо, жолойдун үнү күркүрөп, добушун уккан пенденин Башка. дүркүрөп, капкасы алтын коргондо, канекейдин ордодо, оң жагында батырдын 32 каны бар, сол жагында олтурган 40 батырдын саны. Башка.
Ey түп атасы түгел қан, түбінен қыдыр дарыған, баш атасы бары қан, башынан қыдыр дарыған. Баястан ака, азыр сиз бизге Манас эпосунан кайсыл жерлеринен үзүндү айттыңыз? Манас эпосунан азыр биз Манас атабыздын төрөлүшүн айттым. Андан кийин Манас атабызга элчилердин келишин айттым. Көкөтөйдүн ашын айттым. Манас атабыздын түү атасын айттым. Жана Кошойдо менен Жолойдонун күрөшүн айттым. Чоң рахмат. Достор, Баястан акага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силердин да өнөрүңөр болсо, бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегибиз balakay@email.ru. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Достор, жогоруда айтып өткөндөй, бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кызыл Кыянын таланттууларынан сырткары дагы көп таланттуу окуучулары бар. Ошол таланттуу окуучулар менен кийинки көрсөтүүдө бөлүшөбүз. Азыр болсо бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Достор, ишемби жана жешемби күндөрдөн көрүшкөнчө аман тургула. Андан да биздин көрсөтүүнү кайрадан көрүү үчүн Балакай Баткен YouTube каналына катталып, лайк басып унутпагыла. Көрүшкөнчө!